Кыргызстанда ар бир 5-чи үй бүлө уурайт. Шаарларда бул көрсөткүч 2 эсе жогору. Түтүн булата албай ара жолго түшкөндөр боюнча Борбор кала, Бишкек, Ысык көл жана Чүй облустар алдыда. Бул Улуттук статистика комитети 2020-жылга карата тараткан маалымат. Ага ылайык бир жыл ичинде 49400 нике катталса, кийин 11000 жубай расмий түрдө ажырашкан. Эки башка жолду тандагандардын 3/1 бөлүгү чогуу жашаганына 5 жыл боло электер. Буга чейин, мисалы үчүн, жалгызбой айымдын жолсо жалгызбой эне дегенден көпчүлүк адамдар уялып келген, өзгөчө айымдар уялып келген, ошол нерсесин жашырып келишкен. Эмне үчүн уялышыбыз керек? Бирибиз жесир калгандырбыз, бирибиз ар кандай шарттарга байланыштуу ажырашып кеткен айымдар дагы көп арабызда. Жолсо турмуш кура албай жүргөн айымдар бар. Мына ошолордун бардыгынын көйгөйү абдан чоң. Биздин өлкөдө ошол мажбурлуу болуп, аргасыздан турмуштун, тагдырдын сыноосуна кабылып жалгыз жүргөн, балдарын жалгызбой тарбиялаган, жалгызбой чоңойтуп аткан энелер абдан көп. Аларга мамлекет тарабынан колдоо жок. Болгон колдоолору бул мындай льготаларды бербейт. Мисалы үчүн, жөлөк пулдарды карасаңыз, бул жашоо минимумуна жакындап дагы койбойт. Ошон үчүн мындай айымдарды бириктирип, ошол айымдардын үй бүлөсүн колдогонго, ошол айымдардын балдарын тарбиялоого кандайдыр бир жардам бере турган мыйзам долбоорлору иштелип чыгышы керек. Бейрасмий никеде туруп ажырашкандар андан көп. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, 2020-жылы Кыргызстанда 170 миңге жакын ымыркай төрөлгөн. Алардын 37400-үнүн энесинин никеси жок. Жалпы 170 миң баланын 83300-ü атасыз. Демек, баланы энеси жалгыз тарбиялайт. Мында материалдык, моралдык, психологиялык көйгөйлөр курч. Эне бала маселеси коомчулуктун көңүл сыртында калбашы керек. Альянс саясий партиясы ушул багытта иш алып барат. Эркектер билбеген канча деген айымдардын, апалардын түйшүгү бар. Ошонун бардыгын парламентте көтөрүп, өзгөчө алимент маселеси боюнча. Мага 1000 деген каттар келген, бул бир нече жылдын ичинен. Анын бардыгы тилекке каршы биздин өлкөбүздө айымдардын укуктары бузуу маселеси боюнча. Качан милиция кайрылса, эч кандай жардамды таба албай кайра кетишет. Урматтуу айымдар, биздин үнүбүз сөзсүз түрдө парламентте болуш керек. Сиздин үнүңүздөр болуп берели. Бул максатта Альянс саясий партиясынын талапкерлеринин атайын чаралары даяр. Анткени Кыргызстанда жалгыз бой энелердин проблемалары көз жаздымда. Аларга финансылык, моралдык жана психологиялык колдоо каралган эмес. Иштеген жалгыз бой энелерге эч кандай жеңилдиктер берилбейт. Тескерисинче, алар коомдо талкууга алынып, сынга кабылып келет. Балага эне да, ата да болуу канчалык оор экенин түшүнгөндөр аз. Ал эми Россияда жалгыз бой энелер калктын аярлуу катмары катары эсептелет. Алар үчүн эмгек жана салык кодексинде жеңилдиктер каралган. Жалгыз бой энелерге түндө иштегенге уруксат берилбейт. Дем алыш күндөрү эмгектенүү, командировкаларга чыгуу өз каалоосуна көз каранды. Кыймылсыз мүлк салыгы алынбайт. Эң арзан баада ипотекалык кредит берилет. Балдарын бала бакчага же мектепке кезексиз киргизе алышат. Бөбөктөр ар кандай ийримдерге бекер же арзан катышса болот. Тамактануу, окуу куралдары менен камсыздоо акысыз. Наристе 1,5-3 жашка чейин, кийин 18ге чыккыча жөлөк пул алат. Кыргызстанда мындай колдоо бала төрөлгөндө бир жолу берилчү 4000 сомдук сүйүнчү жана бир балага каралган 800 сомдук пособие менен чектелет. Альянс эне баланы колдоо өнүккөн коом.